Кубанычбек Исабековдун коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабга жана саламаттыкты сактоо министрлигине сунушу. 1. Азыркы маалда коронавирус оорусунун коркунучтуу экендигине жана бул илдетке кабылгандардын дарылануусуна көз жумгандардын ишенбестик эл арасында көбөйүүдө. 2. Каржы маселесин багыттуу колдонуу жагынан дагы ар кандай маалыматтар интернетте тароодо. Ошол себептен карантиндин өзгөчө абалы Найласыздан Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына жана Ат Башы райондоруна узартылышын каршылар көп. Эмне үчүн толук так маалымат бюджеттен алынган кредиттердин, гранттардын жана фонддордун бул вируска каршы күрөшүүгө арналган чыгымдарды ачык жок дегенде жумасына бир жолу массалык маалымат каражаттарынан жарыялабайсыздар. 3. Ошондой эле бул вирустан жашоодон өтүп кеткен жарандарыбызды керек болсо жерге берүү зыйнатын аты-жөнү менен көргөзүп, оору жугуп ооруканада жаткандар 200-гө жакыны медицина кызматкерлери, 12 милиционерлер интервью алып көргөзбөйсүздөр. Бул илдетти жугузуп алган бир адамды дарылоого канча каражат жумшалып жатат жана кайсыл дарылар менен эмне кылып айыктырдыңыздар? 4. Дагы бир ордундуу маселе жумушу айлыгы жок калгандарга өзгөчө күнүмдүк оокатын эптеп таап, турмуш тиричилигин өткөргөндөргө кыйын болуп турганда батир акысын төлөө, кредит, свет, газ, суу, салык жана башка төлөмдөрдү өкмөт кандай чечет? Даректик жардамдар баштыктагы азык-түлүктөр менен эле чектелеби жана алардын баалары канча сумманы түзөт? Азыркы учурда ар бир жараныбыздын ою ушул суроолор болуп жатат. Ачык туура айтылса элибиз түшүнөт жана колдоп берет деп ишенем. Сиздерге деле азыр кыйын заман, бирок мамлекетибиздин тынччылыгы жана элибиздин биримдиги үчүн баардыгыбыз бирге эмгектенели. Сиздерди урматтоо менен Кубанычбек Исабеков.